үч нерсени айта кетейин дейм. Биринчиден мына Дубайда болгон жолугушууну баарыбыз сүйлөп атабыз. Жана аны комментарий берип биринчи маалыматын бергенде президент өзү Facebook баракчасында айтты. Элди жараштыруунун, элди бириктирүүнүн ымаласы катары ушундай жолуктум деп. Ошого мен дароо эле реакция жооп катары айттым эле бир жерлерде. Эгер элди биримдикке ынтымакка чакырчу болсо, биринчи кезекте могу Кемпирабад деген жүйө боюнча камалган өлкөнүн ичинде болуп аткан ажырымдарды бүтөөгө аракет кылыш керек. Президенттер, качып кеткен президенттердин маселеси ал башка, кийин болуп турган нерсе. Кыргызстанда эгер бириктирчү болсок, бүгүнкү кезде бүгүн баарыбыз бүгүн жашап жаткан, бүгүн баштан өткөрүп аткан адилетсиздиктерди жокко чыгаруу менен башталышы керек. Экинчиден, укук коргоо, негизи эле адам укугу дегенде көбүнчө айта кетишет, кээ бирлер ошол бир жактан келиптир, Америка бизге жазып түшүрүп бериптир, же асмандан түшкөн сөздөр экен, ушуну эми ушул эреже боюнча жашашыбыз керек экен, бизге өөн, бизге оочу болгон деп. Мен айтар элем, адам укугу деген бул адамдын, кыргыздын өзгөчө, бирок негизи эле адам затынын көдөнүндө чыккан адилеттүүлүккө, акыйкаттыкка болгон талап. Мына Адилеттин апасы Айбектин келинчеги айткан сөздөрдүн, ушул эмоциянын, ушул сөздөрдүн түбүндө эмне жатат? Ушул адам укугуна болгон талап жатат. Биз жөн гана кагаз бир универсальная декларация прав человека ООН деген сөздөрдү айтпай эле коелу. Адам укугу деген бул адилеттүүлүк. Эң негизги жөнөкөй адамдын акыйкатта адилеттүүлүктө жашоого болгон талабы. Ошол талап бүгүн могу Кемпирабад деп жалган эле ат менен, анткени бул Кемпирабад жөнүндө эмес экенин биз эбак билип калдык. 4-5 айдан бери эч нерсе табышпай, эми ар кайсы кишилерге мисалы үчүн соц тармагын чукулап, 1 жыл мурда, 2 жыл мурда айткан сөздөрүнө жабышып атат, анткени Кемпирабад боюнча эч кандай материал жок. Анан бул маселе боюнча эми толгон топой мыйзам бузууларды айтып аткандан кийин мына омбудсмендин институтунда тизмектеп келатат. Демек, маселе бул укуктук талаада прокуратуранын, сот институттарынын чечими менен чечилбейчүдөй. Саясий талаада чечилчүдөй маселе болуп калыптыр. Президент эгер ошондой чекке жеткен болсок, анда президент жанагы 5 президентти чогулткандан мурда могу адилетсиздикти токтотууга бел байлашы керек. Саясий чечим болуш керек. Үчүнчү эң акыркысы мына Марс агайым, мен көбүнчө ошо талашып, кесиптик талаш болуп калат. Бүгүн да айта кетейин, бул геосаясий, геополитика дегенде биз биринчиден түшүнүшүбүз керек. Геополитика деп баленин баарысын ошого жүктөп койсок болот. Эмне гана болбосун геополитика болот, биз кааласак да каалабасак да Америка менен Россия талаша берет. Ал бизден сурабайт ал. Болсун, ушундай кылсак болобу жокпу деп. Бирок ошондой геосаясий шамалдарга туруктуулук бул өлкөнүн ичиндеги бакубаттуулуктан, өлкөнүн ичиндеги адилеттүүлүктөн көз каранды. Эгер биз жанагы кайнап жаткан казандын капкагын бекем жаап алып, бекем тартип кылдык десек, эмне болорун баарыбыз билебиз. Кайнап жарылат ал. Эгер ушул жагын түшүнүп, өзүбүздүн коомдун ичинде укуктарды, адилеттүүлүктү, тең укуктуулукту эме кылсак, кепилдесек, жана жакшы баарыбызга алгылыктуу болгон, жагымдуу болгон өнүгүү багытында барчу болсок, анда Америка болобу, Россия болобу, Кытай болобу, алардын саясатына биз өзүбүздүн өзөктүү көз карашыбыз менен туруштук бере алабыз. Андыктан биз кааласак да каалабасак да бирөөлөр картылап коюптур, НПОлор келип төңкөрүк кылат экен деген бул жөн болбогон сөз. Эгер ошол 25 кишини камап койбогондо эч нерсе болмок эмес. Алар жөн гана ошол Кемпирабад боюнча Өзбекстан менен болгон келишимге каршыбыз деген пикирин гана билдирип атышкан.